9-декабрь. Исага каршы чыгуунун эки түрү. Муну укканда Ирод падышанын тынчы кетти. Аны менен бирге бүт Иерусалим эли да дүрбөлөңгө түштү. Матай 2-бөлүм 3-аят. Иса өзүнө табынгысы келбеген адамдардын тынчын кетирет жана табынгысы келгендерге карата башка адамдар тарабынан каршылык жаратат. Бул балким Матайдын айтайын деген негизги ой эмес. Бирок окуянын андан ары уланышынан ушундай тыянак чыгарганга мажбур болобуз. Бул окуяда Исага табынгысы келбеген эки түрдөгү адамдар бар. Биринчи түрү Иса менен иши жок адамдар. Алардын жашоосунда Иса эч мааниге ээ эмес. Бул топтогу адамдарга Исанын өмүрүнүн алгачкы маалындагы башкы дин кызматкерлер жана мыйзам окутуучулар кирет. Матай ошондо Ирод башкы кызмат кылуучулар менен элдик мыйзам окутуучулардын баарын чогултуп алып, алардан Машая кайсы жерде төрөлүшү керек эле деп сурады дейт. Матай 2-бөлүм 4-аят. Алар ага жооп беришти. Алардын кылганы ушул эле болду. Андан ары ар кимиси кадимкидей күнүмдүк жумуштары менен кайрадан алек болушту. Башкаруучулардын ушундай абдан маанилүү окуяга карата эч кандай чара көрбөй, такыр ооз ачпаганы адамды катуу таң калтырат. Матайдын эмне дегенин байкаңыз. Муну укканда Ирод падышанын тынчы кетти. Аны менен бирге бүт Иерусалим эли да дүрбөлөңгө түштү. Матай 2-бөлүм 3-аят. Башкача айтканда, элдин арасында бирөөлөрдүн Машаяк төрөлдү деп айтканы тууралуу кабар тараган. Бирок башкы кызмат кылуучулардын буга карата эч кандай иш-чара көрбөгөндөрү өтө таң калыштуу. Алар эмне үчүн даанышмандар менен чогуу барышкан жок? Анткени алар кызыктар эмес эле. Алар Кудайдын уулун издөөгө жана ага табынууга ынтызар эмес болчу. Исага табынгысы келбеген адамдардын экинчи түрү Исадан катуу корккон адамдар. Бул окуяда Ирод ошондой адам. Ал Исадан ушунчалык чочулагандыктан куулук менен Исаны жок кылуу аракетин көргөн. Атүгүл ымыркайларды кырганга чейин барган. Демек, бүгүнкү күндө Машаякка жана ага табынгандарга ушул эки топтогу адамдар каршылык көрсөтүшөт. Алар кайдыгерлик жана кастык көрсөткөн адамдар. Сиз бул топтордун бирине да кирбейсиз деп ишенем. Эгерде сиз Машаякчы болсоңуз, Иса төрөлгөн майрам сиз үчүн Исага табынуу жана аны ээрчүү деген эмне экени жана анын баасы кандай экени жөнүндө ой жүгүрткөн убакыт болсун.